Undaqda алар бүгүнкү президенттин тегерегинде. Мыйзам боюнча ошол эле Сооронбай Жээнбеков Бүгүн эми биринчиден өлкөдө орун алган мыйзамсыз саясий реформаларга каршы чыктык. Анын ичинде конституциянын кабыл алынышы өтө чоң одоно мыйзам бузуулар менен коштолуп атат. Аны айтсак, мына 3 мартта парламент алдоо жолу менен бардык тизмелерди жазуу менен кылмыштан коркпостон чоң узурпацияга барды. Бул эмне? Бул референдум жөнүндө мыйзамга конституцияны тиркеп алып киришти. Мына эртең 2-3 окуудан алып, мына президент Жапаровдун кол коюусуна жөнөтүлөт. Ошондуктан биз айтып атабыз, отурган легитимсиз парламент конституцияны эмес, мыйзамдарды чыгарганга укугу жок. Бул Венециялык комиссиянын чечими чыккан, эл аралык уюмдардын айтуусу бар. Так аныктамасы бар да. Кечээ күнү урматтуу журналисттер, мына Freedom House, Human Rights Watch көптөгөн уюмдар айтты. Кыргызстан 10 жыл, акыркы 10 жылда биринчи жолу демократия деген макамын жоготту. Ошондуктан айтып атабыз, легитимсиз парламент таркасын, легитимсиз парламентти бюджеттен каржылоо токтотулсун, жаңы парламенттик шайлоону президент жарыяласын, жана жаңы парламент колу менен жаңы конституция кабыл алынсын. Мындан тышкары мына жаңы талап койдук. Президент Жапаров жарым жыл болду келгенде. Жарым жылдан бери жалпы элге жол картасын ача элек. Биз билишибиз керек, эл деген билиш керек. Мамлекет кандай жолдо барат, эмне кылып өнүгөт, жана кантип барабыз, ким менен барабыз дегенде. Бүгүн бир кадр болот, ага кыйкырып койсо экинчи кадрын алмаштырып атат. Мына референдум боюнча туңгуюкта эмне болот, кандай болот, эч кимге белгисиз.